Саламатсыздарбы достор, баарыңыздарга кайрылып кетем. Эми коронавирустун бизге келери бул убакыт мезгили эле болчу. Бул келмек. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө эч ким мындан кутула албайт тилекке каршы, себеп дегенде адамдар баары бир каттам менен бири-бирин жугузмак. Бизге да келди, бирок бул эч кандай паникага же болбосо бир дүрбөлөңгө түшүрчү нерсе эмес. Бул грипптин эле бир оор бир түрү. Баарыбыз санитардык ыкмаларды толугу менен колубузга алып, жуунуп, тазаланып, дайыма антисептиктерди колдонуп, маска колдонуп, кээ бирөөлөр айтып атат, айрымдары маска жардам бербейт деп. Жок, андай эмес. Баары бир өзүбүздү дагы бирөөлөр дагы коргоонго аракет кылышыбыз керек. Эң негизгиси бардыңыздар окусаңыздар керек. Бул кары улгайган кишилерге өтө кооптуу. Ошондуктан ушу жакын туугандарыңарды, ата энеңерди ошо барып көрөм деп бербестен өзүнчө кылып массалык жерлерге барбай ошентип гана аракет кылышыбыз керек. Эч кандай паникага жол болбошу керек деп ойлойм. Туугандар, эми Кыргыздын гана эмес, бул дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе. Кыргыз өлкөсүнө да келди. Кыргыз эли мындан оор замандарды өткөргөн болчу. Эми бизге, биздин муунга ушундай сыноо экен. Бул сыноону мен ойлойм, биздин урпактарыбызды уят кылбай, татыктуу өткөрөбүз деген ишеничтемин. Баарыңыздарды ушул экеге үндөйм, чакырам. Эч кандай трагедия болгон жок. Эми муну биргелешип, баарыбыз тартип менен, бекем тартип менен жана жоопкерчилик менен муну да жеңип кетебиз, Кудай буйрса. Кыргызстаныбыз аманчылыкта, жакшылыкта болот. Кудай буйрса баары жакшы болот.